саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз гүл жасайбыз, роза гүлүн. Мага жардам берет бул Иримдин окуучулары. Бул жак Айкөкүл, бул жагында Сабина. Гүлдөрдүн ар кандай түрлөрү бар. Мисалы, ар кандай кагаздардан жасалат, кийиздерден жасалат, ленталардан жасалат. Көңүлүңө карап, кандай туура келсе, ошондой кылып жасаса болот. Биз бүгүн гүлдүн өзүн эле жасабай, аны белек катары тартуулаганга даярдайбыз. Биз үйдөн өзүбүз бул эмесин даярдап келгенбиз. Буну биз азыр сыртын сырдап, кагаз менен кооздоп, анан бунун ичине гүлдү жасап, сиздерге көрсөтүп беребиз. Кана эмесе кыздар, баштадык. Айкөкүл, сен сыртын кооздо. Этияттап, тыкандык менен ар бирин ордуна коюп, аралаштырбай. Клейин жандыр. Түстүү кагаздын, мисалы роза гүлгө жарык түсүн тандап алыш керек. Бунун өзүнүн ирети бар. Бул жерде жолу бар. Жолу менен жана өзүнүн ыкмасы менен жасоо керек. Болбосо гүлдүн эмеси көрүнүшү начар болуп калат. Ошон үчүн биринчи биз гүлдүн эмесин кыркып алабыз. Кана Сабина, кантип кыркып алабыз? Ирети менен, жолу менен. Сен жабыштыра бер. Кана. Биринчи бул жагын жабыштырабыз. Этияттык менен. Болду. Азаматсың. Эми бул жагын жабыштырабыз. Гүлдү кооз чыгыш үчүн эмне кылабыз? Чоң жасап, Көлөмүн чоң кылабыз, Иретине карап, көлөмдөрүн чоң кылсак, гүл кооз чыгат. Ар бир белекти эмне кылыш керек? Кооздук менен бериш керек. Кана тез-тез жасайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бул эң оңой нерсе. Бул менен жасап, мисалы биз буларды жасап, айылда өзүбүз сатып, кайта керектүү буюмдарды алабыз. Муну биринчи бүктөп алабыз. Четинен өзүбүзгө ылайыктуу кылып бүктөп алып, биринчи бүктөп алабыз дагы, бул жагын басып, аркага кайрыйбыз. Бул жагын да бүктөп, оң колу, сол колубуз менен басып, кайра бүктөйбүз. Ошентип гүлдүн формасы чыгат. Анан муну ороп, жип менен байлап коебуз. Мынакей балдар. Гүлдүн коробканын чекесине койгондо канча дана кетет? 15 дана кетет. 15 дана кетет эгер кичинекей кылсак, чоң-чоң кылсак, көлөмүн чоң кылсак, 12 дана кетет. Бул гүлдү эми буну тыгыз оробойбуз. Буну бош кылып ороп, жеңил эле оройбуз. Жеңил эле оросок, гүлдүн өзүнүн формасы чыга келет. Мынакей балдар, гүлдүн формасы чыга келди. Буну бизге бышык жип керек. Мынакей гүлдүн формасы чыга келди. Буну атайын чекелерин кооздоп, жылдырып. Кантиң айта? Бантигин дагы клейлейбиз.
Себеби бул чыгып кетет. Кана бул жеринен бир клей бересиң дагы, бул жагынан клейлейсиң. Термоклейди колдонуп атабыз. Бул клей аябай жакшы кармайт. Кийин дагы ажырап кетпейт. Өзүнүн формасын жоготпойт. Бул жагынан да клейди сыртына чыгарбай, этияттык менен колдонобуз. Бул эми бантикче кылып байлап көрчү. Бул жерин кармап турасың бир колуң менен. Азаматсың. Мынакей биздин эмебиз бүттү. Эми мунун ичин толтурабыз. Дагы эмнелерди жасай аласыңар? Мисалы, гүлдөн башка. Мен кийизден китепче жасай алам. Китепче жасайсың сен? Эка? Картонка кийизден, сүрөт тарта аласыңарбы? Сүрөт тарта аласыңар, Мектептеги бүт сүрөттөрдү ушу кыздар тартышат. Бул бардык идиш аяктарда болот, оюнчуктарда болот. Аны биз гүлдүн эмеси үстү түшүп кетпеш үчүн мунун ичине аны коюп чыгабыз. Коюп чыгып, анан үстүнө гүлдү тизебиз. Сабакка аракет кылыш үчүн эмне кылыш керек? Кызыгыш керек, Жогору кылыш керек. Себеби гүл түшүп кетпеш үчүн. Бул кагазды биз тегеректеп кыркып алабыз дагы, кайчынын эмеси менен, жардамы менен мунун ичине урмуштурабыз. Биздин коробкабыз даяр болду. Эми мунун ичин гүлгө толтурабыз. Мына Сабина, сен гүлдү клейлеп жабыштыр, биз сенин гүлүңө жардам берели. Бул гүлгө мисалы жөнөкөй вазага салабыз десеңиздер, бул жагына сабагын кылып, жалбырагын жасап, ар бир гүлдү өзүнчө жасаса болот. Азыр биз бул гүлдүн сабагын жасабайлы, бул коробканын ичине тизип чыгабыз. Эгерде бул жагы узун болуп калса, ашыкчасын кыркып алып салыш керек. Клейди көп кой. Антпесең жабышпайт, кармабайт гүл. Бир эле кол өнөрчүлүктү алып кетпей, баардык жагынан болуш керек, Кана, кырдап бересиңерби? Келечекте дизайнер болобуз дедиңер. Бир эле дизайнер жактан жүрбөйсүңөр да, башка жактан дагы баардык нерсени бирдей алып кетиш керек. Чейти сыя түс менен толтуруп бүттүк. Ортосуна башка түс пайдаланабыз. Буну деле ушундай кылып бош
өзүнүн ыгы менен уруп чыгабыз. Эң эмеси мына гүлдүн астын бышык кармак. Анан ирети менен муну жалбырактарын чыгарып оңдоп коебуз. Бардык нерсени жасаганда тыкандык менен жасаш керек, клейди ашыкча чыгарбаш керек. Кагазды ашыкча коромжу кылбаш керек. Бардыгын орурду менен. Bu gülдү кармап туруп, буга жанаштырыш керек. Ошондо клей жабышып, биримдиги кармак болот. Мына урматтуу балдар, биздин гүлүбүз даяр болду. Бул гүлдү апаларыбызга, эжелерибизге белек катары тартууласак болот. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.